Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздердин назарыңыздарда мен Жамал Келдибаева. Бүгүнкү күндө уна ондочу жайларга мамлекет жардам береби? Ушул суроону азыр балдардан сурап көрөбүз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз телевизиядан келгенбиз, ошол кичине бир эки суроолорго жооп бересизби? Телевидениядан келиптирби? Ооба. Уна ондочу жайларга мамлекет бир кандай бир жардам береби сиздерге? Берет. Берип атат. Кандай жардам? Эме да тиги. Жанакы ак босого ак ордо жаңы конуштар бар го. Биз деген немебизди кадокко жасайбыз да бияктачы. Анан ошол жолдоруна айтсаң, сен айтсаң. Ошо жолдорду дагы бир 10 жыл оңдобой турса биз мынандай бутка туруп алабыз. Мисалга мына жолдорду оңдогону бизге аябай пайда болуп атат да. Жол оң, түз жол болсо машина бузулбайт, жүрө берет. Анан мына атайын жана оңдолбогон жолдордон машина бузулат, ходовой өлөт. Бизге мынтип келип турат. Биз ходовойду жасай беребиз, ошондой акчаны ала беребиз да өзү. Мамлекетке чоң рахмат. Жолду да бир 10 жыл оңдогула. Оңдобой эле туруптурбуз да. Чоң рахмат сиздерге. Уна ондочу жайларга мамлекеттин акча жагынан жардам бербесе дагы башка жагынан жардам берет. Ошол үчүн да чоң рахмат. Сиздердин назарыңыздарда Жамал Келдибаева болду. Сак саламатта калыңыздар.